Кыркка тизилген жаңы заманбап техникалар бул облустун айыл чарба ирригация тармагынын ишин алга жылдырууда зор салым кошот. Мамлекеттин каражатына алынып келген техникалар Таласта өткөн айыл чарба көргөзмөсүнө коюлган. Талас областына сугат каналдарын механикалык тазалоодон өткөрүү, каналдардын курулушуна эң керектүү делген мындай 4 экскаватор алынып келинген. Буга чейин мындай техникалар облус аймагында болгон эмес дейт башкармалыктын башкы инженери. Мамлекет тарабынан Талас областына 4 экскаватор, анан бир дана бетона мешалка келди. Ушул экскаватор артыкчылыгы бунун стреласы 12 метр. Областта мындай узунлуктагы стрелада экскаваторлар жок болчу. Мурун бир бетинен эле тазаланып, эски техникалар анан стреласы жетпей калып эле бир беттен анан кайра арка өзүнө өтүп, анан кайра тазалачу да. Азыр ушул жаңы техникалар ушу бир беттен туруп эле эки беттен тазалап берет да, бир жол менен эле эки жагын алып кете берет. Артыкчылыгы ошодо. Ушундай техника Бакайта районуна, анан Айтматов районуна бир-бирден барды. Анан өзүбүздүн башкы суу чарба башкармаларына да бир техника, ал күсеничный болот. Сугат сууну өз убагына жеткирүү үчүн ушу техникалардын аябай жардамы тиет буюрса. Жазгы сугат өнөктүгүнө чейин суу чарба кызматкерлери кыш мезгилинде каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүп, айрым каналдарды бетондоо жумуштарын алып барышкан. Жалпы областта 569 километр чарбаралык каналдар болсо, 113.300 гектар сугат жерлер бар. Ушу мамлекеттик бюджеттен быйылкы жылга ушул 114 миллион бөлүнгөн область боюнча. Анын ичинен ушул область боюнча 6,3 километр каналдар ремонттолду, 3,9 километр каналдар бетондолду, 12,4 километр аралыкта механикалык тазалоо жумуштары аткарылды, 40 дана гидротехникалык курулмалар, 31 дана суу ченөөчү чектер, жана ушу областта 4 насос станция бар, ошолордун баарында 14 жумуштары аткарылды. Ушу аба ырайына байланыштуу кар мөңгүлөр көп болгонуна байланыштуу ушул дыйкандарда суга суу тартыштыгы болгон жок, маселе жаралган жок. Акыркы жылдары ирригация тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүп, кароосуз калган каналдар оңдолуп, суу топтоочу жайлар тазаланууда. Айдоо аянттарга сугат сууну коромчусуз жеткирүү максатында атайын оор техникалар берилүүдө. Бул эрте жазда сугат сууну дыйкандарга өз учурунда берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Быйыл Садыр Нуркожоевичтин көмөгү менен ар бир районго бирден жаңы экскаватор. Бул экскаватор өзү көлөмү жана аткаруу иштери боюнча каналдарды толук кандуу оңдоого аябай шарт түзүлүп атат да. 2025 жылга ирригациялык түйүндөрдү жана курулмаларды оңдоо долбоорлорун түздүк, областка тапшырдык, област республикага тапшырды. Жылдан жылга бизге бөлүнгөн каражат оңдоо калыбына келтирүү беренесинен акча каражаттары көбөйүп атат. Мурун районго келген каражат областка эле келчү. Азыр 10 эсе айтсам 10 эседен ашык каражат бөлүнүп атат. Үстүздөгү жылы Таласта Жалпак Тил каналы курулуп пайдаланууга берилди. Каналдын ачылышы онлайн түрүндө өттү. Жалпы 13 километрден ашык аралыктагы бул канал аркылуу 5880 гектар жер сугарылат. Дыйкандардын көптөн күткөн үмүтү акталып, айдоо талааларына суу жеткирилди. 25-жылга ушул биз жыл аягындагы ар бир райондор өздөрү проектлер түзүлүп, 2 жылга кайсы каналдарды, кайсы жерде көйгөйлөр болсо ошол жерди чечүү үчүн ар бир каналга өзүнүн проекти түзүлөт. Ал жер-жеринен райондор проектлерин баарын тапшырып бүтүштү. Ал проектлерди ушул биздин өйдөнкү суу ресурстар кызматына барып тапшырылып, пландар такталып, эмки жылкыга буюрса аткарылуучу жумуштар такталууда. Белгилей кетсек, жалпы Талас областындагы ирригация тармагын жакшыртуу максатында өлкө бюджетинен 13.018 миллион сом каражат бөлүнгөн. Норузбек Шабданбекұлы, Чыңгыз Бокошов, Талас облусу.